Урматтуу райондун жетекчилери, взводдун офицерлери жана аппараттын кызматкерлери. Бүгүн мынакей түнкү саат 12-ден баштап жаңы мыйзам күчүнө кирет. Азыр башкы башкармалыктын башчысы биздин начальник Козукеев Азамбек Рахматуллаевич менен онлайн видео соединение болду бүт облгейлердин башчылары менен. Ошол жактан тапшырма коюлду. Бүгүн полностью рейдтик иш-чараларды өткөргүлө дейт. Телевиденияны кошуп, блогерлерди кошуп, райондон участковыйларды кошосуңар. Саат 12-ден кийин жумуш алып барып, мас кармалган айдоочулардын баарын эртең менен справка менен отчет берет экенбиз. Ошондо мынакей мас айдоочу кармаган кызматкерге 48% бонус түшөт экен. Ошондо 2% адым практика түшөт экен, 48% мас кармаган инспекторго түшөт экен. Ошондо бир инспекторго 39 000 сом бонус түшөт экен, бир мас кармаса. Бүт барыңардын кулагыңарга сырга. Анан рейд учурунда жана тартып аткан учурунда бүт сужение менен иштегиле дейт. Анан жана техпаспортко үйлөп койчу деген көрүнүштөр болбосун дейт. Мына гаилер жанталашып техпаспортко үйлө деп мындай визуально определять этип, эгер визуально определять этпесеңер, камерага түшпөгөндөй кылып жыттатып мастарды кармап, ар бир кармаган мас боюнча видео отчет, ар бир кармаган мас боюнча видео отчет. Аппараттын кызматкерлери, мен азыр мынакей Алай районунан Үчтөбө айыл өкмөтүнөн чыгам, Кудай буйрса бир 15-20 мүнөттө чыгам, бир 1,5 саатта жетип калам. Аппарат кызматкерлери полностью ордуңарда болгула, барганда чогулуш өткөрөбүз. Калган райондор боюнча өз алдыңарча начальник милицияларыңарга кирип, зампа службаңарга кирип, кошумча күч каражат алып, кызматкерлердин баардыгын чыгарып, райондун аймагында сужение менен рейд чараларын уюштуруп, жумуш алып барасыңар. Бүт барыңар фото, видео отчет бересиңер. Кармалган мас айдоочулар бүт саат 12-ден кийин кармалган мас айдоочулар боюнча тиги жаңы мыйзамдын негизинде штраф салынат эртеңден баштап, бүгүн 12-ден баштап. Ошол себептен барыңар жумуш уюштуруп алып баргыла. Анан кечинде дагы дополнительно азыр аппарат менен сүйлөшөбүз, дополнительно дагы тапшырмаларды беребиз.